Саламатсызбы? Биздин каналга катталып, акыркы жаңылыктардан кабардар болуңуздар. COVID-19 өлкөгө карантин киргизилиши мүмкүн. Өлкөдө эпидемиологиялык кырдаал курчуп кетсе, карантиндик чектөөлөр киргизилет. Бул тууралуу республикалык штабтын жыйынында айтылды. Жылдыз Бакашеванын билдирүүсүндө Кыргызстанда жакынкы күндөр 1.250.000 вакцина келет. Калкты эмдөөнү күчөтүү керек. Бишкек шаарында күнү-түнү иштеген эмдөө борборлорун ачуу зарыл. Алар ооруканаларга гана эмес, соода түйүндөрүндө дагы жайгашсын деп тапшырды вице-премьер-министр Жылдыз Бакашева. 2-июлга карата бир суткада 1485 кишиден вирус аныкталып, 10 адам каза болду. Камчыбек Ташиевдин шайы Акылбек Жапаровду кустурабы же кетенчектейби? Темиров каналы атайын иликтөө жүргүзүп, министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары Акылбек Жапаровдун аялынын, баласынын, башка туугандарынын офшордук компаниялар менен байланышы бар экенин шардана кылып айтып чыкты. Эми бул Кыргызстанда мамлекеттик чоң кызматта жүрүп айыган коррупционер миллионерлердин классикалык үлгүсү да. Туурабы, цивилизациялуу өлкөлөрдө мындай учурда министрби же премьер-министр болобу отставкага кетет. Себеби биринчиден ал булганган репутациясы менен бүтүндөй өкмөткө көлөкө түшүрүп, эл алдында аброюн кетирет. Экинчиден, ушинтип абийири аштай төгүлүп жатса, кайсы бети менен иштемегеле, кызмат ордун ээлегенге моралдык укугу болбойт да. Бизде Кыргызстанда болсо мамлекеттик казынадагы акчаны өз чөнтөгүндөгү тыйынындай пайдаланган коррупционерлердин бети калың эмеспи? Колуна кишен салып, УКМКга алып барганга чейин былтыйып отура беришет. Коррупционерлерди кустуруп жаткан УКМК төрагасы Камчыбек Ташиевдин шайы жетеби? Мамлекеттик кызматты ээлеп туруп, офшор менен байланышы болгон Акылбек Жапаровду кустурабы? Куудулдар айтмакчы, клизма жасайбы же карга карганын көзүн чокубайт дегендей көрмөксөн билмексен болуп кутулабы? Эгер чара көрбөсө, мыйзамдуулук, калыстык, адилеттүүлүк, акыйкаттык тепсенде калат го. Мындай баалуулуктардын түбүнө жетебизби? Кызык, Өмүрбек Бабановго, Асылбек Жээнбековго иштеген мыйзам Акылбек Жапаровго келгенде иштебей калабы? Булак Азия Ньюс газети. Шашылыш билдирүү. Плюс 41 градус. Кыргызстанда 4 күн аномалдык ысык болот. Кыргызстандын аймагында 4-июлдан 8-июлга чейин абанын температурасы жогорулап, аномалдык ысык болушу мүмкүн. Бул маалыматты Кыргыз гидромет билдирди. Абанын күндүзгү температурасы 4-июлдан 6-июлга чейин Чүй-Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында плюс 38, плюс 40 градуска, Талас өрөөнүндө 36-38 градуска жетет деп күтүлүп жатат. 7-8-июлда Чүй өрөөнүндө Ош, Жалал-Абад, Баткен областарында плюс 39, плюс 41 градуска, Талас өрөөнүндө 37-39 градуска жетиши ыктымал. Орозбек Молдалиев: чек ара маселеси чечилмек, бирок нарко барондор тоскоолдук кылышууда. АКШ аскерлерин Афганистандан чыгарып кеткенден кийин талиптер күч алып, Борбор Азия өлкөлөрүнө коркунуч жаратышы мүмкүн экени айтылууда. Алардын Кыргызстанга болгон таасири кандай болушу ыктымал? Талибандардын учурда активдешип аткан себеби АКШ өздөрүнүн аскерлерин алып чыгып кетти, бирок Борбор Азияга кирип келет, кол салат дегендер чындыкка анча кошпойт. Талибандар афган аскерлерин Тажикстан тарапка сүрүп чыгарышы эмнени билдирет? Аларга каршы Түндүк альянс деген уюм бар болчу. Эгер талиптер бийликке келсе, ошолор аркылуу Өзбекстан менен Тажикстан каршылык көрсөтүшү мүмкүн экенин билишет. Ошон үчүн алар өз багыттарын чыңдап атышат. Ал эми Кыргызстанга алардын эч кандай дооматы деле жок. Алар Афганистанда бийликке келе элек, бийлик үчүн күрөш алдыда. Азыркы афган өкмөтү жөн эле бийликти бере койбойт. Ортодо дагы жарандык согуш чыгат. Талиптер бийликке келген күнү деле өздөрүнүн мамлекеттик түзүмүн чыңдоого аракет кылышат. Көп маселелер бар. Афганистанда бийликке жете албай жатып, Борбор Азияга кол салуу эмне кылат? Бирок мындай маалыматтардын чыгышы да жөн жерден эместир. Бул боюнча кимдер айтып атканын түшүнүп атабыз. Алардын максаты Борбор Азия мамлекеттерин талибандарга каршы коюу. Бирок талибандар кандайдыр бир диний башкаруудагы мамлекетти курууну көздөгөн уюмдарды колдошу толук мүмкүн. Ал эми АКШ базасын Кыргызстанга киргизүүгө уруксат берилсе кандай болмок? Анын бизге көп ыңгайлуу жактары бар. Ошондо бизде геосаясий баланс түзүлөт. Жалаң эле бир күчтүн көзүн карабайт элек, Кыргызстанга болгон эл аралык мамиле да өзгөрмөк. Президенттин Тажикстанга болгон сапары эл ичинде бир топ сынга кабылып, ар түрдүү пикирлер айтылды. Башында президент Тажикстанга барбай турганы айтылып, кийин өзгөрүп кетти. Эмне себептерден улам? Ал визиттин бир майнап болобу?
Эми болору болду. Президент барды. Барууга себеп катары божомолдор бар. Путин менен жолугушуп келди. Андан кийин Кыргызстанга Россиянын өкүлү келип кетти. Булардын баары маселени барып чечкиле деген көрсөтмө болгону жөнүндөгү божомолдорду далилдеп турат. Эми баргандан кийин бир маселе чечилдиби? Кеп ошондо. Эки тараптын жолугушуусунда ооз-эки сөздөр айтыла берет. Бирок жок дегенде чек араны чечүү боюнча меморандумга кол коюлса жакшы болмок. Чек араны тактап чечип алууга эмне тоскоолдуктары бар? Чек ара маселесин эки өлкө эчак эле чечип алмак, бирок буга каршы күчтөр арбын. Алар нарко-барондор. Такталбаган чек ара тилкесинен нарко-транзит оңой эле өтөт. Буга кошумча эки тараптын тең эле бийлик бутагындагылар аралашкан. Ушуга окшогон маселелер эрегиштен күчөп атпайбы? Азыркы бийликтегилерден да барбы? Болушу мүмкүн, бирок азыр аны токтотобуз деген чечкиндүү кадамдар жасалып жатпайбы? Маектешкен Мээрим Асанова, Азия Ньюс гезити. Күнүнө миңдеген жарандарыбыз азап чегип өлүп жатса, бирөөсүнүн кылы кыйшайып койгон жок. Саясатчы Жылдызкан Жолдошова саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди күнөөлөп кызматтан алуу талабы менен президент Садыр Жапаровго кайрылды. Коронавирус күч алып күнүнө миңдеген жарандарыбыз азап чегип өлүп жатса, бирөөсүнүн кылы кыйшайып койгон жок. Чымын өлүп жаткандай. Айланайын Садыр ийним, канча кыргызстандыкта каза болуш керек? Могу саламаттыкты сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиевди кызматтан алыш үчүн берилген ант аткарылышы керек, урматтуу президент мырза. Буга чейин Жогорку Кеңештин төрагасынын орун басары Аида Касымалиева парламенттин 30-июндагы жыйынында бул маселени көтөрүп, Алымкадыр Бейшеналиевдин жоопкерчилигин эске салган. Булак Коом пресс. Бүгүн 3-июлда саясатчы Бактыбек Калмаматов УКМКга суракка чакырылды. Бул тууралуу маалыматты саясатчы Автор ТВ медиа тармагына өзү тастыктаган. Маалыматка караганда эмне иш боюнча сурак болору белгисиз. Эске салсак, Калмаматов буга чейин ал 1-июнда УКМКда сурак берип чыккандыгы маалымдалган. Нурсултан Назарбаев эмне үчүн бийликтен алыстай албаганын ачыктады. Назарбаев бийликтеги жигердүү ишин улантуунун себептерин атап өттү. Казакстандын туңгуч президенти Нурсултан Назарбаев пенсия курагына келсе дагы бийликтен алыстай албай жатканын жана көз жума карап отура албаганын айтты. Бул тууралуу ал жергиликтүү ЖМКларга берген маегинде билдирген. Менин жашымда бардыгынан алыстагым келип калат, бирок андай кылуу колумдан келбейт. Анткени мени менен иштешүүгө, жолугушууга үзгүлтүксүз каттар түшүп турат. Мен оюмча бул жакшы нерсе. Ме иштеп туруу үчүн бир нерсе менен алек болуп туруш керек деген ал. Эске салсак, Нурсултан Назарбаев дээрлик 30 жыл бийликти башкарып, 2019-жылдын март айында Казакстандын президенттигинен кеткен. Ошол эле учурда ал өмүр бою Казакстандын Коопсуздук кеңешинин башчысы жана бийликтеги Нур Отан партиясынын төрагасы бойдон калууда. Президентке кат. Бакиев келсе, ала тоого кут конгондой эле болмок. Кочкорлук блогер Асейин Саралаев президент Садыр Жапаровго кат жазып, өзүнүн сунуштарын айтты. Урматтуу Садыр байке, бүгүн менин туулган күнүм. Бирок бүгүнкү туулган күнүмдө англис жазуучусу, Нобель сыйлыгынын ээси Дорис Лессингтин чыгармасындагы каарман сыяктуу сизге кыскача кат жазууну туура көрдүм. Ал чыгармадагы каарман туулган күнүндө императорго кат жазып кайрылса, мен дагы бүгүн сизге бир өтүнүч менен кайрылгым келди. Кудай буйруса, быйыл өлкөбүздүн эгемендүүлүк алганынын 30 жылдык мааракесин белгилейбиз. Биздин мамлекеттин 30 жылдык тарыхында 5 жолу президент алмашып, сиз 6-чы президент катары шайланып иштеп жатасыз. Айткым келгени, дал ошол 30 жылдык салтанаттын төрүндө Кыргыз Республикасынын тарыхындагы эң күчтүү президент болгон Курманбек Бакиев агабыздын отурганын көрсөк абдан кубанычта болот элек. Анткени өлкөбүздү акмакчылык менен шоопурларга, жан сакчыларга, куда сөөктөргө башкартып, өлкөнүн атындагы, экономикасындагы мышык боздоп ыйлап жиберчүдөй абалга кептеп койгон. Акыркы 10 жыл ичинде кимдин ким экенин коомчулук жакшы түшүнүп калды. Акаев ким, Бакиев ким, Отунбаева ким, Атамбаев ким, Жээнбеков ким экенин көрдүк. Ханды хан сыйласа күн тутулбайт, хандын күчүн хан бааласа ал утулбайт деген Персия шахынын айткан сөзү бар. Бүгүн биз тарыхты дагы, чындыкты дагы Атамбаевдин доорундагыдай жасалмалап, бурмалай албайбыз. Анткени ага сиз жол бербейсиз. Сиз чындык менен акыйкатты туу тутуп иштегенге аракет кылып жатасыз.
Бүгүн сиз чындык менен акыйкатты экс-президентибиз Курманбек Бакиев агабыздан жана ал кишинин үй бүлөсүнөн бир туугандарынан баштасаңыз жакшы болмок. Анткени Бакиевтерге каршы убактылуу өкмөт мүчөлөрү баштап Атамбаев татыктуу уланткан куруу жалаалар, чындыкка сыйбаган каралоолор, ойдон чыгарылган кылмыш иштери, бети жоктук менен айтылган ушак айыңдар азыркы күнгө чейин токтолбой келет. 11 жыл өтсө дагы Курманбек Бакиевди негизсиз, акыйкатсыз каралоо убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү менен Атамбаевдин өз колдору менен жасалган былыктары менен кылмыштуу иштерин жаап жашыруу үчүн колдонулган ыкмасындай таасир калтырат. Ошондуктан 2010 жылдагы июнь коогалаңын тезирээк иликтеп, чыныгы күнөөкөрлөр жазаланса, чындыктын жиби чубалып чыгат деп ишенем. Анан ал жиптин учу 2010 жылда болгон баардык окуяларга жетелеп барып, чыныгы камкорлор кимдер экенин көрсөтүп бермек. Азыр экс-президентибиз Курманбек Бакиевке жана бир туугандарына тагылган жалган өкүмдөр кайрадан каралып жокко чыгарыла турчу учур келди деп ойлойм. Ак ийилет, бирок сынбайт деген жакшы сөз бар эмеспи? 2010 жылы Бакиевтердин үй жайын өрттөп кутурган саясатчы, сепаратист бандиттин баарына Кудай өзү акыйкат жазасын бериптир. Эми дагы чындык менен акыйкат өз ордуна келет деп ишенем. Урматтуу Садыр ага, сизден өтүнүчүм, экс-президентибиз Курманбек Бакиев агабызды 31 августта боло турчу 30 жылдык салтанатка татыктуу конок катары алып келиңиз. Бүгүнкү оош кыйыш заманда Курманбек Бакиевдин Ала Тоого келиши кут келгендей эле болмок. Курманбек агабыздан коңшу өлкөнүн президенттери дагы сестенип турушаарын билебиз. Сиз жаңычыл президент катары, Бакай сыяктуу кеңешчи катары Курманбек агабыздан кеп кеңеш алып турсаңыз, кадырыңыз дагы эселеп артат беле деп ойлойм. Анткени Бакиев башкарган 2005-2010 жылдагы өнүгүү жолуна түшкөн Кыргызстанды азыр дагы көргүм келет. Эң кызыгы, англис жазуучусунун каарманы жазган кат императорго жетип, анын тилеги аткарылат. Кудай буйруса, биздин дагы тилектер орундалып, Ала Тообузга Курманбек агабыз келет деп ишенем. Терең урматым менен Асейин Саралаев, Булак лайк чекиткейи.